Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү практикалык сабактын темасы бөлчөктүү рационалдык туюнтмаларды интегралдоо. Бүгүн биз сабакта эки учурун карайбыз. Биринчи учуру аныкталбаган коэффициенттер методу менен интегралдоо. Экинчи учуру буруш бөлчөктөн алынган интегралдарды интегралдоо. Эмесе балдар ар бирине өзүнчө токтололук. Биринчи учурун карайлык. Аныкталбаган коэффициенттер методу. Бизге төмөнкү интеграл берилсин. Бул интегралдын астындагы функция дурус бөлчөктү берет. Ошондуктан биз бөлүмүндөгү туюнтманы, башкача айтканда бөлүмүн жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратабыз. Алгач биз x'ти кашан сыртына чыгартсак, x квадрат плюс x минус 2ге барабар болот. Ал эми бул квадраттык 3 мүчөнү Виеттин теоремасы боюнча биз жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажырата алабыз. Себеби Виеттин теоремасы боюнча бул квадраттык 3 мүчө минус 2 жана 1 тамырга ээ болот. Текшерип көрөлүк. Минус 2 менен 1ди көбөйткөндө минус 2 болот. Минус 2ге 1ди кошсок минус 1 болот. Виеттин теореманын шартына туура келет. X'тин карама каршы коэффициентине барабар. Бул ажыратууну биз интегралдын астындагы функцияга жазып алабыз. Мынакей төмөнкүдө ажыратууга ээ болдук. Эми белгисиз коэффициенттердин жардамы менен биз бул бөлчөктү жөнөкөй бөлчөктөрдүн суммасы түрүндө жаза алабыз. Мындан азыр төмөнкүдө жыйынтык чыгарайык. Эгерде интегралдын астындагы функциянын бөлүмү кандайдыр бир жөнөкөй көбөйтүүчүлүгү ажыратууга мүмкүн болсо, анда мындай интегралды биз аныкталбаган коэффициенттер методу менен чыгарсак болот экен. Эмне үчүн аныкталбаган? Себеби биз А, Б, С белгисиз, башкача айтканда белгисиз сандар менен жөнөкөй көбөйтүүчүлөрдү сумма түрүндө жазып алып, бул белгисиз сандарды аныктап туруп, анан барып туруп интегралды чыгарабыз. Эми биз оң жагын жалпы бөлүмгө келтирип, алымына барабарлайбыз. Ага биз беребиз x минус 1, x плюс 2 деген, Бга x плюс 2-ни, Сга x минус 1-ди. Мына ушул оң жагын жалпы бөлүмгө келтирип алып, алымындагы туюнтмага теңдейбиз. Башкача айтканда барабарлайбыз. Бул барабар болот 43x квадрат минус 5x минус 14. Эми кашаларды ачып, биз төмөнкүлөрдү алат экенбиз. Мында x квадраттардын астындагы коэффициенттерди a плюс b дагы x квадрат каяда экен, плюс c теңдеп оң жагдагы x квадраттын астындагы коэффициентке барабарлайбыз. Мындайча айтканда бул барабар экен 43-кө. Ошондой эле x'тин астына коэффициенттерди да биз алабыз дагы, аны дагы x'тин астындагы коэффициентке теңдейбиз. Жана бош мүчө менен бош мүчөнү теңдейбиз. Башкача айтканда биз төмөнкүнү алат экенбиз. A плюс b плюс c барабар 43-кө. A плюс 2b минус c барабар минус 5-ке. Минус 2a барабар минус 14-кө. Демек, биринчи системанын биринчи теңдемеси бул x квадраттын астындагы коэффициенттер. Ал эми экинчи теңдемеси бул x-тын астындагы коэффициенттер. Ал эми үчүнчү теңдемебиз бул бош мүчөлөр. Мына ушул системаны чыгарып, биз төмөнкү системанын чыгарылыштарына ээ болот экенбиз. Башкача айтканда аны таап алсак 7 болот экен. Мынакей 14 минус 14-тү минус 2-ге бөлсөк, жыйынтыгында биз a барабар 7, b барабар 8 жана c барабар 28 экенин системадан чыгарып алсак болот. Эми бул табылган a, b, c белгисиз коэффициенттердин маанилерин интегралга коебуз. Ажыратуу боюнча биздики a бөлүнгөн x, b бөлүнгөн x минус 1 жана c бөлүнгөн x плюс 2 болчу. a ордуна 7-ни, b ордуна 8-ти жана c ордуна 28-ти коюп туруп, биз жөнөкөй интегралга келип калат экенбиз. Бул интегралды интегралдоо эми өтө жеңил.
Эгерде bölümündögü x'lar birinci darajada olsa bizge bu logaritmanı verir. Demek 7 logaritmi x plus 8 logaritmi x minus 1 plus 28 logaritm x plus 2 koşulgan sığa barabar bolot eken. Mınaki biz belgisiz, başkaça aytkanda anıktалбаган коэффициенттердин жардамы менен татал туйутмадагы интегралды жөнөкөй бөлчөктөрдүн суммасы түрүндө жазылган интегралдарга алып келип, кадимки таблица жолу менен чыгарып алдык. Экинчи учурун карайлык. Башкача айтканда экинчи интегралды карайлык. Бизге төмөнкү интеграл берилсин. Мында айрымасы bölümünde x minus 2'nin x minus 1'din kvadraты турат. Bunu кандай кылып ажырата алабыз? Bunu чыгарарда biz төмөнкүдөй жөнөкөй бөлчөктөргө ажыратабыз. Башкача айтканда x minus 1'din kvadratынын көйүтүүчүсү 2 жөнөкөй көйүтүүчүлөрдүн суммасына туура келет. Мына ушул жерде эстеп калгыла. Эгерде квадрат болсо a bölüngөн x minus kvadrat plus дагы b bölüngön x minus 1 деп жазабыз. Эгерде бир куб болгондо биз жазмакпыз. a bölüngön x minus 1'din kubu plus b bölüngön x minus 1'din kvadratı plus c bölüngön x minus 1 деп жазмакпыз. Демек, алымындагы даражаларды улам кичирейтип биз бир нече коэффициент түрүндө жаза алмакпыз. Ал эми x plus 2'ge көбөйтүүчүгө бизди төмөнкү бөлчөк туура келет. C bölüngön x plus 2. Жыйынтыгында биз төмөнкү интегралдын астындагы туйутма төмөнкү көбөйтүүчүлөрдүн суммасы түрүндө жазып алсак болот экен. Мынакей a bölüngön x minus 1'din kvadratı plus b bölüngön x minus 1 жана plus c bölüngön x plus 2. Эми биз бул барабардыктын оң жагын жалпы бөлүмгө келтиребиз дагы, анан алымына барабарлайбыз. Башкача айтканда ага биз беребиз x minus 1, x minus 1'i бар, x plus 2'den эле беребиз. Бга беребиз x minus 1'din квадраты болгондуктан x minus 1'den беребиз да x plus 2'den беребиз. Ал эми cга x minus 1'di беребиз дагы x minus 1'din квадратын беребиз. Ошондо биздики болуп калат 5x квадрат минус 3x плюс 1 барабар ага биз x плюс 2'ni бердик. Бга биз 1x минус 1'дин бирөөсүн жана x плюс 2'ni бердик. Ал эми cга x минус 1'дин квадратын бердик. Эми муну биз белгисиз коэффициенттерди жана биз ар бир коэффициенттин каршысын ачып алып, анан коэффициенттердин x квадрат, x жана x бош мүчөлөрдүн астына коэффициент теңдөө жолу менен чыгарганбыз. Эми эгерде бизге мындай жөнөкөй көбөйтүүчү түрүндө берилип калса, 0 боло турган чекиттер мүмкүн болсо, биз ошол 0 чекиттерди таап, ордуна коюп тест таап алсак болот. Мисалы x минус 1'де, мындан x барабар 1'ден 0гө барабар. Эми ордуна коелук мынакей. 1'ди коелук. 5'ti 1'ge көбөйтсөк 5 минус 3 2 2'ye 1'di кошсо 3. Оң жагы 3 болду. Сол жагы 3 болду. Эми 1'ge 2'ni кошсок 3. Ал эми 1'ден 1'di алсак 0, бул дагы 0. Демек биздики 3 барабар 3 ага болуп калды. 3 барабар 3 а. Мындан аны тапсак а барабар 1'ge. Дагы 0 боло турган чекитибиз бул минус 2. Demek x'nin oruna minus 2'ni koyalım. Buna minus 2'nin kvadratı plus 4. 4'tü 5'e koysak 20. Minus 2'ye koysak 6. 20'ga 6'nı koysak 26. İyi bir de koysak 27. Bunda a 0 bolup kalat eken. Bul dağı 0 bolot eken. 2'ni koysak minus 2. Minus 2 minus 1 minus 3 bolot. Minus 3'tün kvadratı 9. Demek 27 барабар 9 сыга. Мындан сыны тапсак, сы барабар 3гө. Эми b коэффициентибиз калат экен. Ал эми b коэффициентти табыш үчүн биз ордуларына коюп туруп, анан
x kvadrattын астындагы коэффициенттерин теңдесек, биздики 5 барабар b плюс c болуп калат экен. Эми мында c'быз 3 болчу, анда b'быз барабар болот 2-ге. Демек, биздики төмөнкү интегралдын астындагы функция төмөнкү жөнөкөй бөлчөктөр сумма түрүндө жазылды. Мына a ордуна 1-ди койдук, b ордуна 2, эми c ордуна 3. Эми интегралга апарып коюп, интегралдайбыз. Мынакей dx ар бирин өзүнчө интегралдап атабыз, бөлүп. Шырыл интегралдасак деле болот. Бунда x минус 1-дин минус 2-нчи даражасы. Демек бул барабар минус 1 бөлүнгөн x минус 1-ге. Ал эми экинчибиз логарифманы берет. 2 логарифма x минус 1. Үчүнчүбүз дагы логарифманы берет. Үчүнчү интегралды карайлык. Бизге эми карап тургула, кашанын сыртына квадрат эмес, кашанын ичинде квадрат болот. Башкача айтканда, квадраттык 2 мүчө болуп атат, толук эмес квадрат. Эми бул интегралды чыгарыш үчүн биз дагы жанагы ыкманы колдонобуз. X квадрат болгондон кийин белгисиз коэффициент бөлүнгөн x'ка, x квадратка дагы b бөлүнгөн x'ка деп ажырайт. Ал эми мына жерде квадрат тургандан кийин аны биз биринчи даража түрүндө жазып алабыз. Демек төмөнкүдөй болуп ажырайт экен. X квадрат көбөйтүүчүгө a бөлүнгөн x квадрат плюс b бөлүнгөн x туура келет. Ал эми x квадрат плюс 5 көбөйтүүчүгө мынакей cx плюс d бөлүнгөн x квадрат плюс 5 туура келет экен. Эгерде эстеп калабыз, бөлүмүндө экинчи даражадагы туйтма болсо, анда алымы сөзсүз белгисиз коэффициент менен биринчи даражадагы туйтма жазылат. Эгерде бир x'тин кубу болгондо, анда биз жазмакпыз cx квадрат плюс dx плюс p деп 3. Ошондо бир даражага төмөн болгон көп мүчө жазылат. Жыйынтыгында биз мындай ажыратууга ээ болдук. Демек мынакей x квадрат плюс 5x плюс 5, x квадрат плюс 5 бул барабар болду. А мынакей бөлүнгөн x квадрат, бир квадрат болгондуктан 2 жолу жазсаңар улам даражасын төмөндөтүп. Плюс b бөлүнгөн x. Ал эми бунда квадраттык мүчө болгондуктан биз жазабыз cx плюс d деп. Эми дагы оң жагын жалпы бөлүмгө келтирип алып, анан бөлчөктүн алымына теңдейбиз. Башкача айтканда барабарлайбыз. Ошондо x квадратка биз беребиз x квадрат плюс 5тен. X'ка беребиз 1x, анан x квадрат плюс 5. cx плюс dга биз беребиз x квадраттан. Ошондо жыйынтыгында биз төмөнкүнү алат экенбиз. Мынакей ага бердик x квадрат плюс 5тен, bга бердик x жана x квадрат плюс 5ти. Ал эми c'га беребиз cx плюс d көбөйтүлгөн x квадратка. Кашаны ачабыз жана төмөнкүнү алабыз. Мында x барабар 0 деген де 0гө барабар экен. 0 чекитин тапсак болот экен. X барабар 0 да мынакей бул 0 болуп калат. Бул сумма дагы 0гө барабар. Демек x барабар 0 да берде 5a калат. Берде дагы 0 0 болсо 5. Демек 5a барабар 5ге экен. Демек 5 барабар 5a. Мындан аны тапсак 1ге экен. Эми башка 0 коюп 0 боло турган мааниси жок. Ошондуктан биз жөнөкөйлөтүп алып туруп төмөнкүдөй туйтманы алабыз. Мынакей x квадрат плюс 5 плюс 5 жаздык. Анын ордуна бирдик шыр койдук. Ошондо x квадрат плюс 5 калды. bx деп калгандарын көчүрдүк. Анан кашаны ачып көбөйтүп жазып алалык. x квадрат плюс 5 плюс bx куб плюс 5bx плюс cx куб плюс dx квадрат. Эми бул жерде мына x квадрат менен x квадрат жоюшат, 5 менен 5 жоюшат.
Ошондо бизде мына мыногу туюнтма bx куб плюс 5 bx плюс cx куб плюс dx квадратыбыз барабар болот экен 5ке. Жазып алалык. 5x'ка. Бу жерден 5тер жоюшат, ошондо бул барабар болот экен 5x'ка. Мынакей. Барабар 5x. Эми белгисиз коэффициенттерди теңдейбиз. Башкача айтканда, кубтун астына коэффициенттерди өзүнчө жасап алабыз. Жана квадраттын астына коэффициенттерди өзүнчө, x'тарды өзүнчө, жана бош мүчөнү өзүнчө. Ошондо жыйынтыгында биз төмөнкүнү алат экенбиз. 5x куб плюс 5bx плюс cx куб, мынакей бул 5ке барабар, 5x'ка барабар болду. Биз бияка кайра эле жасап алдык. Эми мынакей x кубту теңдел b кошулган c барабар 0. Себеби биякта x куб жок. Коэффициенти 0 барабар. Андан кийин квадраттыкы d, квадраттагы жок болгондуктан d барабар 0. d-ны шыртап алдык. Эми x 5b барабар 5ке. Мында b барабар 1ге экен. Эгерде b барабар 1 болсо, анда c барабар минус 1ге. Демек баардык коэффициентти биз таап алдык. A'быз 1 болчу, ордуна койсок 1, b'быз да 1, ал эми d'быз 0 болгондуктан cx плюс d болчу. d 0 болгондуктан бирден x эле 1ге барабар болот. Эми бул ажыратууну биз интегралга барып коебуз. Эми ажыратып алгандан кийин биздин интеграл жөнөкөй интеграл болуп калды. 1 бөлүнгөн x квадратты интегралдайбыз. Муну билебиз. Минус экинчи даража болгондуктан минус биринчи бөлүнгөн минуска бөлүмүнө жасап алсак, ошондо биздики болуп калат минус 1 бөлүнгөн x'ка. Эми 1 бөлүнгөн x'тыкы бул барабар логарифм x. Мында болсо биз мынакей бүтүн бөлүгүн бөлүп атабыз. X квадрат плюс 5, ана минус 5 деп жасап алсак, биздики бул бүтүн бөлүгү бөлүнүп 1ди берет. Ал эми экинчи бөлчөктө минус 5 бөлүнгөн x квадрат плюс 5 калат. Мында минус 1дики x, ал эми квадрат x квадрат плюс 5дики арк тангенс x'ти берет. Бул жерде a болуп аткандыктан 1 бөлүнгөн a'га. Ошондо коэффициент 5 бөлүнгөн тамыр асты 5 арк тангенс x бөлүнгөн тамыр асты 5 плюс c. Кайра эле көчүрүп жазып, бул жерден 5 менен иррационалдыктан утулуп, биз төмөнкүгө ээ болот экенбиз. Минус 1 бөлүнгөн x плюс логарифм модуль астында x минус x плюс тамыр астында 5 арк тангенс x бөлүнгөн тамыр асты 5 плюс c-га. Эми экинчи учурун карайлык. Буруш бөлчөктөн алынган интеграл. Бизге төмөнкү интеграл берилсин. Балдар, карап көрсөк, бул интегралдын астындагы туюнтма, башкача айтканда функциябыз буруш бөлчөктү берет. Себеби бөлүмүндөгү көп мүчөнүн даражасы алымындагы көп мүчө даражасынан кичине. Ошондуктан биз алымын бөлүмүнө бөлүп жиберебиз. Башкача айтканда бүтүн бөлүгүн бөлүп алабыз. Кадимки эле жол менен сан бөлгөндө эле x куб плюс 5x квадрат плюс 3x'ти биз бөлөбүз x квадрат плюс 2x плюс 5ке. Мынакей x'тан беребиз. x'ти 5ке койсок 5x, x'ти 2ге 2x квадрат, x'ти x квадратка x куб. Эми кемитебиз. x кубтан кемитсек 0, 5тен 2ни кемитсек 3, 3төн 5ти кемитсек минус 2x. Беребиз 3төн 15, 6x, 3'tü x kvadratқа көтсек 3x квадрат. Кемитебиз. X квадратыбыз дагы 0. Мында минус болуп кемитип жаткандан кийин минус 8x минус 15 болот. Эми биз муну бүтүн бөлүм бөлүп алдык. Эми төмөнкүдөй интегралдын ичине жазып алсак болот. Мынакей, бул бүтүн мына бөлүмүн көбөйтүү түрүндө жазсак муну берет деп жазып алдык. Калдыгы буга барабар. Бүтүн бөлүгүн бөлүп алдык. Минус анан бул интегралга барабар. Бул интегралды жазабыз. Өзүнчө чыгаралык. 8x плюс 15 бөлүнгөн x квадрат плюс 2x плюс 5. Мында 8x'ти жазып алабыз. 4 2x плюс 2 деп. Анан плюс мына бул жерден 8 7-ни кошсо 15 болот.
8x'ti biz özünçө жаздык. Ага biz 15'ti ajratып жазып алдык. 8 кошулган 7 деп. Себеби бул жерден biz дифференциалга киргизгенге аракет жасап атабыз. Мынакей дифференциалга киргизсек x квадрат плюс 2x плюс 5'tin тундусу 2x плюс 2'ge барабар. Ал эми 4 4'tü biz bundan çıkardık. Mınaki bundan 4'tü. Ekinci integralda özünçe жазып алдык. 7 dx bölüngön x plus 1 kvadrat koşulgan 4. Себеби biz bunu bir neçe жолу ajrattıp толук квадратын бөлүп алганды үйрөнүп алганбыз. Шыр эле жаздык. Бул x plus 1'din kvadraты koşulgan 4'gө барабар. Birinci integralыбыз бизди логарифманы берет. Демек 4 logaritm x kvadrat plus 2x plus 5. Ал эми экинчи интегралыбыз биздики арктангенсти берет. 7 бөлүнгөн 2 арктангенс x plus 1 бөлүнгөн 2 plus s. Демек жыйынтыгында биздин интегралыбыз барабар болот. Мынакей x'тан интегралдаган x квадрат бөлүнгөн 2 плюс 3x минус деп туруп мынакей минус буну көчүрүп жасабыз. 4 логарифм x квадрат плюс 2x плюс 5 минус формула астында минус тургандыктан мына плюс уста минус 7 бөлүнгөн 2 арктангенс x плюс 1 бөлүнгөн 2 плюс s-га барабар болот. Эми экинчи интегралды карайлык. Мында дагы алымынын даражасы бөлүмүнүн даражасынан чоң. Дагы азыркыдай кылып эле алымын бөлүмүнө бөлөбүз. Алымын бөлүмүнө бөлгөндө биз жыйынтыгында x квадрат минус 2x плюс 7-ни алабыз. Бөлүүдө тииндиси. Ал эми калдыгы минус 20x плюс 23-гө барабар экен. Анда биз интегралды төмөнкүдөй жазып алабыз. Мынакей бүтүн бөлүгүн жаздык. X квадрат минус 2x плюс 7 и минус деп туруп бөлчөк бөлүгүн жазып атабыз. Ар бирин өзүнчө жазып алып, эми интегралды өзүнчө чыгара алабыз. Интегралды чыгарганда мынакей минус 20x минус 23 x квадрат плюс 2x минус 3 dx'ти чыгарабыз өзүнчө интегралды. Муну чыгарып атканда биз билебиз жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратуу жолу менен чыгарсак болот. Мында тамырга ээ экен. Демек жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратып алат. Виеттин теоремасы боюнча тамырыбыз минус 3 жана 1-ге барабар. Ошон үчүн ажырайт x плюс 3 и x минус 1. Муну дагы азыркы белгисиз коэффициент менен 2 жөнөкөй көбөйтүүчүнүн бөлчөктөрдүн көбөйтүүчү боюнча ажыратабыз да жөнөкөй бөлчөктөрдүн суммасы түрүнө жазып алабыз. A bölüngön mına x plus 3, b bölüngön x minus 1. Жалпы бөлүмгө келтирип туруп мына муногу алымына барабарлайбыз. Ошондо биз ага беребиз x minus 1ден, b'га беребиз x plus 3дөн. Жазат экенбиз 20x minus 23 барабар a x minus 1 plus b x plus 3. Муну чыгарсак x барабар 1 менен x барабар minus 3'тү койсок biz төмөнкү маанилерин алат экенбиз. Демек, мынакей минус 3 болгондо 4b минус 83 бул барабар 4ага. Ошондо ордуна койсок b барабар минус 3 бөлүнгөн 4гө, ал эми a барабар 83 бөлүнгөн 4гө. Эми интегралга коюп туруп биз төмөнкүдөй чыгарылыштарга ээ болот экенбиз. Демек a'нын ордуна 83 bölüngön 4. Ал эми b'нын ордуна 3 bölüngön 4. Плюс болчу анан минус менен жазып алдык. Ошондо жыйынтыгында биз алабыз. Биринчи бүтүн бөлүгүнөн x куб бөлүнгөн 3 минус x квадрат плюс 7x минус болуп атат 83 bölüngön 4 логарифм x плюс 3 жана минус болгондуктан плюс 3 bölüngön 4 logaritm x minus 1 plus s-га. Эми балдар жыйынтыктайлык. Демек бүгүнкү сабакта биз эки учурун карадык. Биринчи учуру аныкталбаган коэффициенттердин методун колдонуу менен чыгардык. Ал эми экинчи учуру биз буруш бөлчөктөн алынган интегралдуу туйутмаларды биз интегралдалдык. Биринчи учурда
Анықталбаған коэффициент методун кайсы учурда колдоно алат экенбиз? Эгерде интегралдын астындагы туюнтманын бөлүмүн жөнөкөй көбөйтүүчүлөр ажыратууга мүмкүн болсо, биз кадимкидей жөнөкөй бөлчөктөрдүн белгисиз коэффициенттер менен жазып алып, бөлчөктөрдүн суммасы түрүнө жазып алат экенбиз дагы. Аларды жалпы бөлүмгө келтирип, берилген туюнтманын аалымына барабарлайт экенбиз. Анан белгисиз коэффициенттердин ар бир коэффициентин теңдеп, система аркылуу же болбосо нөл чекитине айландыруу аркылуу биз белгисиз сандарды, башкача айтканда, аныкталбаган коэффициенттерди таап алып, ордуна койсок, жөнөкөй интеграл болуп калат экен. Ал эми экинчи учурунда болсо, буруш бөлчөк болгон учурунда биз эмне кылат экенбиз? Бөлүмүн, аалымын бөлүмүнө бөлөт экенбиз да, кайра эле мурдагы жолдо үйрөнгөндөй, көргөндөй чыгарсак болот экен. Демек, бүтүн бөлүмүн бөлүп алып, кадимки жөнөкөй бөлчөккө келет экенбиз. Анда эмесе ушу бүгүнкү сабакты жыйынтыктап, төмөнкү тапшырмаларды өз алдынча иштөөгө алгыла. Биринчи тапшырмабыз интегралдарды чыгаруу, вариант боюнча аткарасыңар. Биринчи интегралыбыз экинчи учур экен, көрүп атасыңар. Экинчи интегралыбыз бул биринчи учур экен. Демек, биринчи интегралды биз аалымын бөлүмүнө бөлүп алып туруп, кадимки экинчи учурунда карагандай кылып чыгарасыңар. Ал эми мында болсо жөнөкөй көбөйтүүчүлөргө ажыратып алып, анан эмне кылат экенбиз? Аныкталбаган коэффициенттер методун колдонот экенбиз. Эмесе балдар, мына бүгүн ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Эмки сабакта көрүшкөнчө саламатта калгыла.